Кадырбек Мусаевич, сурооңуз барбы жогорку соттун өкүлүнө? Менин суроом Немени күйгүзүп алсаңыз, микрофонду күйгүзүп алсаңыз. урматтуу жогорку соттун өкүлү, мына сиз айтып атасыз да Конституцияга каршы келбейт деп. Бул апелляциялык тартипте соттун кароосунда болуш керек. Жогорку сотто баары нагрузка көп, ушул жерден калыш керек деп. Анан ошол эле учурда 58-де даттануу укугу бар деген сөз беренип турат. Ошого жөлөп берсеңиз, бул эмнеге бул кайра эле жаран, эми өзүңүз уктуңуз, эми жаран бул жерге мөөнөтү 5 айдан кийин же 5 жылдан кийин деле кайрылууга укуктуу нормалар бузулса деп. А бул жерде нормалар бузулуп атат. Анан ошол жерден ошонун негизине келип чыгып атат да бул. Анан Конституцияга каршы эмес. Анда жарандын укугу кайда калат анда? Жооп бере берсем болобу? Бул жерден дагы бир жолу тактап кете турган нерсе, бул норма тараптарды дагы тартипке чакыруу максатында жана иштерди ыксыз создуктурууну жоюу максатында киргизилген. Мындай айтканда, соттун ишин оптимизация жүргүзүү максатында. Ал эми жогорку соттун жүктөмүн азайтуу деген бул эми баягы бир кошумча эле мындай негиз катары карасак болот. Жогорку соттун жүктөмүнүн көп болушу же аз болушу бул тараптардын, жарандардын, ар бир адамдын укугун козгоого эч кандай бир тоскоол болбошу керек. Ал негизги жүйө болуп саналбайт. Бул жерде именно мына буга чейин деле айтылып кетпедиби? Ар бир тарап, ар бир жаран, ар бир адам өзүнүн укугун колдонууда дагы ак ниеттүүлүк менен пайдаланыш керек. Ал өзүнүн мыйзамда каралган мөөнөттөрүн жүйөсүз өткөрүп жибербеш керек. Ал үчүн жүйөлүү себептер табылган учурда гана ал кайра калыбына келтирүүлүгө жатат. Ошондуктан бул норма жанагы буга чейин да айтып кетишти. Бул азыркы процесстик кодекстердин сөзсүз түрдө нормалар киргизилген. Ар бир жаранга же соттолуучуга же айыпталуучуга сөзсүз түрдө адвокат берилип жатат. Адвокат лицензия алган, баягы тийиштүү билими бар, квалификациясы жогору адам деп эсептелинет. Ошондуктан ал бул процесстик кодексте каралган бардык укуктарды толук түрдө ак ниеттүү колдонуп, ошол өзүнүн клиентинин укугун колдоого жатат. Ошондуктан ушунун бардыгын баягы жалпы эске алуу менен ушул норма киргизилген. Ал эми сиз айтып аткандай жанагы кассацияга биз келе албай калдык деген боюнча жогорку соттун кассациялык инстанциясы ушул процесстик кодексте каралган учурда гана кассациялык тартипте карай алат. Бул жерде буга чейин дагы айтып кетти, жанагы 460 статья боюнча да кайрылууга укугу бар деп. Мен бул жерден, конечно, албетте жогорку соттун чечимдерине бул иш боюнча мен баа бере албайм, комментарий бере албайм. Бирок баары бир бул мыйзам боюнча гана айта алам. Мыйзам боюнча эгерде кассациялык сотко андай укук берилбесе, кассациялык инстанциялык соту карай албайт. И бул боюнча Конституцияда дагы ар бир баскычты өтүш керек. Бул зарыл деп эч жерде жазылган эмес. Ал жерде жогорку сотко, жогору турган баскычтагы сотко кайрылуу мүмкүнчүлүгү берилүүсү каралган. Ал эми бул беренеде апелляциялык сотко кайрылуу укугу берилген. Бирок бул иш боюнча, как мы биз көрүп тургандай, ал мөөнөт өтүп кеткен. Бирок андан ары кароо мүмкүнчүлүгү процесстик кодексте каралбагандыктан жогорку сотту караган эмес. Ал эми бул жарандык процесстик кодекстин эң башындагы эле нормага кайрылсак,
биринчи эле статьяда. Так, кечиресиңер, мен орус тилде окпойм, бу мен тиги кодексти орус тилинде алып алыптырмын. Положение законов Кыргызской Республики, регулирующих порядок уголовного судопроизводства, Процесс подлежат кыргызча, применению- Маргарита Насархановна. Процесс кыргызча. Ошону өзүңүз оюңуз менен которуп эле неметип бериңиз. Толук окуштун деле кажети жок. Мыйзамдардын бул кылмыш жаза иштери боюнча соттук өндүрүшүнүн нормалары бул процесстик кодекске, кылмыш жаза процесстик кодексине киргизилгенден кийин гана колдонулат деп каралган. Ал эми ал боюнча бул жерде норма жок болсо, естественно, кассациялык инстанция аны өзүнүн баягы демилгеси менен колдоно албайт, аны кассациялык инстанцияда карай албайт. Түшүнүктүү сиздин позицияңыз. Барбы дагы сурооңуз? Менде бар суроо. Мына жогорку соттун өкүлү айтсаңыз сиз мына. Азыр президенттин өкүлү айткан токтом да 22-жыл 13-июнь экен. Жогорку соттун токтому да. Жазып атасыңар. Кыргыз Республикасынын 2021-жылдын 28-октябрында номер 126 Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексин, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексин, Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексин колдонууга киргизүү жана Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамынын 8-беренесинин негизинде Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодекси колдонууга киргизилген күндөн тартып 2017-жылдын 2-февралындагы номер 20 Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодекси күчүн жоготту деп таанылган деп. Силер жүйөлөп атасыңар да биздин отказ. Анан ошондой эле Кыргыз Республикасынын 403-берене 1-4 бөлүктөрүнө шилтеме жасап атасыңар. Башкача айтканда, өтүп кеткен мөөнөттү калыбына келтирүү арызын канааттандыруу же баш тартуу жөнүндө судьянын токтому апелляциялык инстанциядагы сотко даттанышы мүмкүн деп көрсөтүлгөн. Башкача айтканда, кассациялык тартипте даттанууга жатары процессуалдык мыйзамда каралган эмес деп. Вот именно бүгүн биз ошол мыйзамды карайбыз деп отурабыз да, туурабы? Силерге жол ачабызбы же ушул боюнча токтойбу? Сиз айтып атасыз, жүктөлгөн деп. Эми бул сөз. Сиз айтып атасыз, тартип деп атасыз да. Биз тартиптүү болойлу, макул жарандар. Эгер процессуалдык нормалар, мыйзамдар бузулса, мынтип сиздер ссылка кылган, шилтеме жасаган мыйзамдар менен алса, жаран кайда барыш керек? Именно ошол жерде отурабыз да. Бизден мыйзамдуулук бузулуп калды, бирок соттор күнөөсүн мойнуна албай атат. Значит, биз тартипти бузбашыбыз керек экен, соттордун айтышы боюнча. Биз токтоп калдык. Конституциялык сотко бүгүн ошонун негизинде келип отурабыз да. Карама каршы келип калды. Сиз айтып атасыз, карама каршы келбейт деп да. Өзүңөрдүн эле токтомуңарда шилтеме коюп атасыңар. Бизге багыт көрсөтүп атасыңар. Сен тияка бар, ары бар. Бул жака барып кайрылсаң болот. Бул азыркы карама каршы келбегендин негизи нагрузкаңарга түшүнүп атабыз, тартибиңерге түшүнүп атабыз, баягы ар ким келип жазбасын дегениңе түшүнүп атабыз. Бирок башкы мыйзам бузулган боюнча ушул 403-берененин 4-бөлүмү карама каршы келет деген боюнча так айтыңызчы. Жок берейинби? Жогорку соттун сиз сот актысын пример келтирип кеттиңиз. Мен ал боюнча комментарий бере албайм. Мыйзам жол бербейт ага. Ал эми каралып жаткан иш боюнча, мыйзамдын ченеми боюнча бул жерде эмне үчүн биз карама каршы келбейт деп атабыз. Конституцияда жогору турган сотко даттануу мүмкүнчүлүгү берилиши керек деп жазылган. Ал чектөөгө жатпайт. Ал чектелген эмес. Апелляциялык даттанууга бергенге мүмкүнчүлүк берилген. Ал жерде мөөнөттөр бар, албетте.
ошол мөөнөттөрдү ошол тартипти ар бир жаран, ар бир адам сактоого милдеттүү деп атабыз. Ал сот процессиндагы башка катышкан тараптардын дагы укуктарын колдогонго багытталган. Биз ошон үчүн айтып жатабыз. Ал эми Конституцияда баардык процесстик кодексте көрсөтүлгөн бар болгон баскычтын баардык укугу дайыма берилет деген норма жок. Ал жерде жогору турган сотко кайрылуу укугу берилген. Ал бул кодексте каралган деп көрсөтүп атабыз. Аны баардыгыбыз тең айтып кеттик буга чейин да. Сиз өзүңүз дагы көрүп турасыз. Ошондуктан биз айтып атабыз, Конституцияга каршы келбейт деп. Эгер жарандын мөөнөтү боюнча жаранга тиешелүү эмес жагдайда бузулган болсочу, азыркы бүгүнкү күндөгү биздин ситуация боюнча, сиз азыр кайра эле ошо норманы өз убагында бериш керек деген сөздү айтып атасыз да жообуңуздачы. Эгерде жаранга тиешелүү жагдайда эмес убакытта бузулган болсо, анда жаран эмне кылыш керек? Сот бийлиги биз мыйзам колдонуучу орган болуп эсептейбиз. Мыйзамда кандай жазылса, биз ошону так ошондой аткарышыбыз керек, колдонушубуз керек. Биз өзүбүз баягы мыйзамды ары чоюп, бери чоюп, ыксыз жанагы толкование өз алдыбызча мыйзамды мындай чечмелегенге бизде укук жок, андай болбошу керек. Акыркы суроом 403 беренеде ушул жерге сиздин пикириңизде эми жогорку соттун пикири апелляциялык инстанцияда сотко даттанышы мүмкүн деп токтогон да, кассация жазылбай калган. Ушул боюнча эгерде сиздин айтканыңыздай болуп бул апелляциялык жанагы тиги тартипте каралган, мисалы үчүн тиги баш тартылды, тиги мөөнөттү калыбына келтирүү же болбосо канааттандырылды. Ошол чыгарылган токтомбу аныктамабы, соттун актысы, апелляцияныкы. Ошол жерде 403-тө андай кийинки норма болуп жазылыш керек болчу да. Бул тиги токтом кассациялык тартипте каралууга жатат, мөөнөтү көрсөтүлүп, же болбосо жалпы тартипте деп. Ошол убакта гана бул кодекске киргизилген убакта гана кассациялык сот өзүнүн укугун колдонуп, анда кассациялык тартипте кароого укуктуу. Ал каралган эмес болгондуктан кассациялык сот ошон үчүн кароосуз калтырган. Бардыгын карап көрүп, даже өндүрүшкө кабыл алыптыр, баарына баа бериптир. Сиздин мына сөзүңүз эми толук мен макул болдум да. Эгерде азыр бүгүн талаштын предмети ушул да, 403-4-чү, туура? Баардык ушул тарыхтан бери айтып келет. Эгерде бул жерде бүгүнкү күндө урматтуу Конституциялык сот Кыргыз Республикасы ушул жерге милдеттендирсе, жогорку кеңеште кассациялык деп жазса, силер карайсыңар, туурабы? Силер мыйзамды бузбайсыңар. Ооба, эгерде мыйзамда азыркы күндө бул 4-чү пункт өзүнүн мындай толук күчүнө кирбеген пункт деп эсептейсизби? Жок, антип эсептебейм. Анткени мыйзамды кабыл алаарда биринчи концепциясы кабыл алат. Бул мыйзамды кабыл алып жатканда ошол жанагы тараптардын да кайрылуусун, соттун тажрыйбасын баардыгын эске алып кабыл алганбыз деп буга чейин да түшүндүрүп кетишпедиби? Чындыгында жогорку сотко келип түшкөн мындай жеке кайрылуулар да көп бизде. Жогорку соттун төрагасы да кабыл алат, орун басарлары да кабыл алат. Ошол жерде мына ыксыз жанагы создуктуруу боюнча жана судебная волокита деп коет эмеспи, соттун волокитасына абдан көп бизге даттануулар түшөт да. Мүмкүн мыйзам чыгаруучу ошолордун баарын эске алып туруп ушундай тартипти киргизген. Ал эми ар бир жаранга, айыпталуучуга, соттолуучуга же шектүүгө сөзсүз түрдө бирок адвокат берилсин ошол убакта. Ал өзүнүн укугун колдоно албай, кандайдыр бир анын укугу бузулуп калбасын деген эмени концепцияны бекем кармап, ушунун баарын киргизген болуш керек деген пикирди билдирип атабыз да. Сурооңуз барбы да? Жокпу?
Жоопкер тарап Суроо жок. барбы сурооңуздар? Жокпу? Урматтуу судьялар, бериңиз. Менде суроо. Урматтуу Маргарита Насыркан, айтаңыз, мына сиз көп жылдан бери иштеп келатасыз, тажрыйбалуу абдан кесипкөй адамсыз. Мына 96-97 жылдын редакциясында кылмыш жаза процесстик кодексте мына бул инстанция, конституциялык инстанцияда кароо мүмкүнчүлүк берилген да. Анан кийинки кодексте жок болуп кеткен, билесиз, жана 5 пакет алынганда. Анан акыркыда ошол нук менен кетип калганда, айтсаңыз, эмне сиз айтып атасыз, мына баардыгы тең себеп, основной негизги себеп бул тартипке келтирүү, жактарды иштери сооздуктурбогу, ар бир адам укугун сактоого арналган депчи. Мындай болуп атат, анда 96-жылга чейин баардык тартип болгон. 96 жылдан кийин тартип бузулуп баштагандай болуп калып атат да. Логикасын түшүндүрүңүз, эмне үчүн сот ушундай кадамга барган? Ушул кассациялык өзүнүн милдетин, мисалы сиз айтып атасыз, апелляциялык инстанция бул жогорку турган сотко кирет, а кассациялык инстанция жогорку турган сотко кирбейби? Ушундай маселе болуп атат. Ошону жооп берсеңиз. Жок, сиз айтып атпайсызбы, мына бул адамдын укугу жогорку турган сотко кайрылуу укугу чектелген жок, себеп деген апелляциялык түрдө жогорку турган сот менен каралды деп. А апелляциялык соттун үстүндө жогорку турган сот жокпу? Жогорку турган сот бар, бирок бул жерде конституциянын нормасында ал жерде жазылган эмес. Болгон баскычтын баардыгынан өтүүгө милдеттүү, мыйзамда ошентип милдеттүү жазылыш керек деген жок да. Ал жерде жогорку турган сотко кайрылуу мүмкүнчүлүгү бериш керек деген. Бул жерде в отношении биринчи сотко карата апелляциялык инстанция жогорку турган сот болуп эсептелет да. Ошондуктан ал укук берилген деп. Мындай конструкция бардык эле процесстик кодекстерде каралган. Мисалы үчүн башка деле соттун актылары бар да, алардын бардыгы тең эле кассацияга келбейт, алар ошол экинчи инстанция менен эле бүтөт. Бул бир, экинчи жана 97-жылга чейин бардыгы мындай жашынакай болуп келип, анан ушундан кийин эле ушундай болуп калды дегенге мындай жооп берет элем. Как раз таки ушул жерде тактабайсак, мурда биринчи соттун инстанцияларында ушундай учурлар көп кездешчи, убагында чечимди жазышпайт, убагында беришпейт, бирдеме болсо ой мен сенин сурооңду восстанавливать этип коем, тиги коркпой эле кой, мен азыр убактым болбой атат, 1 айда берем, анан 2 айда берем деп ошентип аябай мындай мыйзам бузуулар көп болчу да. Ал эми азыр биз ошол убагында 5 күндүк сурокпу 5 күндүк сурокто жазып бер, 10 күндүк сурокпу 10 күндүк сурокто жазып бер, андан ары өзүнүн укугун колдонсун деп ошол тартипке чакырганга көп иш-чаралар жүрүп атат жогорку соттончу. Анан ошол практиканы жоюу үчүн дагы бир четинен мындай бир тартипке тараптар деле гана эмес, сотторду дагы, судьяларды да чакырып атпайбызбы бул боюнча? Анткени эртең ушундай болуп тиги срогу баягы мөөнөтү өтүп кетсе, ал калыбына келтирбесе, кайра эле судьяга деле минус болот да. Рахмат, түшүндүм. Ошолордун баарын Түшүндүм, рахмат. эсепке алганбыз го деп эсептейм. Маргарита Сапияновна, сиздин эле айткан сөзүңүзгө мен арал жооп кошуп кетейин. Мына азыр жарандык процессуалдык кодексте жогорку сот бүгүн карайт, даттанууну мөөнөтүн кайра калыбына келтирүү боюнча. Но сиз айтып аткан нерсе бул ошо кылмыш жаза сот өндүрүшүнө эле таандык болуп калып атат да. Эмне үчүн анда тиги жакта дагы силер ошол аракетти көргөн жоксуңар деген сөз. Жарандык процесстик кодекс боюнча эгерде это вот когда экинчи инстанцияга баргандабы же жанагы срок исковой давности? Жок, 217 беренеде жазылып атат, восстановление пропущенных сроков деген жерде. Бул бүт и кассациядагы көрсөтүлүп атат. Бул эми ушул кылмыш жаза процесстик кодексинин концепциясы ушундай өткөн экен, биз ошондой колдонуп жатабыз азыр. Ошондуктан силер айтып аткан жанагы жүйөлөр жарым-жартылай болуп калып атат да. Эми бул жерде тиги мыйзам чыгаруучу мүмкүн толук жооп бере алар. Биз баягы мыйзам колдонуучу катары
Анткени мындай дагы суроо жаралышы мүмкүн да, эгерде силер баягы сиз азыр айткандай жартылай болуп калып жатат, бул жерде силер жарандык процесстик кодекс боюнча мындай кылыпсыңар, а бул жерде мындай десе, анда жогорку соттогу конституциялыгын текшериш үчүн анда биз да кайрылышыбыз керек болчу, же болбосо кандайдыр бир судьяда маселе болсо ал да кайрылыш керек болчу дегендей биз карап атпайбызбы? Ошондуктан мен ошолордун баарын эске алып жооп берип атам. Жок, бул сурооңуздар менде бар. Анда ушул эле суроону уланталычы, Маргарита Насыр ханым. Негизи сиздин жооңузда бул мыйзам чыгаруу маселеде эмес. Сиз деген соттун ишине тиешелүү жүйөлөрдү айтып атасыз да. Эмне себептен ушундай тартип келип бекитилип калган кылмыш жаза процессуалдык кодексинде. Ошондой эле Чынар Аскарбековна айтып атат. Эмне себептен анда жарандык иштер боюнча тартиби башкача болуп калган? Сиздин жүйөлөрүңүз соттун ишине тиешелүү болуп атат да. Багы неме кереги жок, майда чүйдө иштер көбөйбөсүн, соттор неметпесин депчи ошентип атасыз да. Эмне себептен ошондо бир процесс, негизи бир эле маселе, бул деген ишти кандай соттук акт чыкпасын, жогорку турган сотто кароо мүмкүнчүлүгү болсун деген ар бир жарандын. Эми бул жерге Эмне үчүн ошондо ар кандай көз караш, ар кандай тартиптер бекип калган деп ошондой суроону берилип атат. Бул жерде мыйзам чыгаруу өкүлдөрү дагы сүйлөп кетишти. Чындыгында жарандык иштер боюнча ал жерде сөзсүз түрдө адвокат каралган эмес, же болбосо бир юрист каралган эмес. Ал жерде алар өзлөрү деле келип баягы өзүнүн тиги тараптары катыша беришет, как жоопкер и доогер болупчу. Анан бул жерде баягы общий, баягы жалпы концепциясын өткөрүп атканда мүмкүн ошого көңүл бурулган. Ну, андай болсо айтсаңыз, мына мыйзам чыгарып атканда баягы бардык эле мындайча тармактардын тиешеси болот. Ошондой эле сот системасында тиешеси болот. Кандай иштелип чыгып атпаса, кандай долбоор болбосун пикири айтылат ошол тууралуу. Анан кийин негизинен эле ошол иштелип чыгып атканда ушул жалпы элибизде укук маданият кандай деңгээлде турат? Ошол нерселер эске алыныш керекпи? Мына бул жерден деле айтып атат да, тиги ошол эле адвокат катышкан, жанакы милдеттүү түрдө ушул иште катышкан. Анан кийин анын айткан сөзү эмне болгон? Болду, ишиң бүттү. Баягы мындан ары эч кандай жыйынтык болбойт. Сага начар мындай немеге алып келбейт деп айткан да. Анын жыйынтыгында биздин түшүнүгүбүз боюнча кийин баягы соттун өкүмүн аткаруу тартибинде сот аткаруучулар келип ошо милдетин аткара баштаган, ошондо түшүнгөн да. Бул деген өзү макул эмес деген ошол негизги нерсени. Анан ошол маселе боюнча эгерде карасак, мен жана айтып кеттим, бут деген соттук коргонуу укугунун жеткиликтүүсү. Жогорку соттун кайра карап бергенге ошол укуктагы ошонун бир элементи болот деп мен жана айтып кеттим да. Бул деген доступ к правосудию. Мына жеткиликтүүсү ошол укуктун. Бул жерде өзүңүздүн сүйлөп аткан сөзүңүздү айтып кеттиңиз. Апелляция тартибинде иш каралмайынча жок кассация тартибинде иш каралбаш керек деп. Сиз жанакы баягы иштин негизи эле иш маңызынан каралып атканда ошол нерселерди айтып атасыз да. Ошол нерсе. Азыр сөз такыр эле башка жөнүндө сөз болуп атат. Бул деген жөн эле ошол даттануу мөөнөтүн калыбына келтирүү маселеси болуп атат. Анан кийин ошону апелляция инстанция менен чектелген. Өзүңүз аны моюнга алып атасыз. Себеби деген мына Алмаз Табылдиевичтин мурунку түшүнүгү боюнча, что башка эгерде жалпысына караганда кылмыш жаза кодекси башка нормалары жол берет даттанганга депчи. Бирок бул маселе боюнча так жазылган. Апелляция тартибинде каралат деп. Ошого жогорку сот таянып туруп анан чечим чыгарып атат. Кассация тартибинде мындай иштер каралбайт деп. Туурабы? Вот ошого жооп берсеңиз. Биз ал боюнча биринчи статьяга мен дагы шилтеме жазып кеттим. Сиз эмне себептен бул жетиштүү деген немеге келип атасыз? Мындай соттук коргонуу укугунун жеткиликтүүсү маселеси турганда, бул деген ишти маңызынан карабайт. Бул деген жөн эле жанакы даттануу мөөнөтүн калыбына келтирүү жөнүндө сөз гана болуп атат да. Эмне үчүн ошол апелляция инстанция менен ошо токтош керек деген сөз. Апелляциялык инстанцияга деген ал жерде
аларга укук берилген да. Эгерде чын эле Жок, ошо менен эмне себептен токтош керек? чын эле мөөнөтүн алар жүйөлүү себептер менен өткөрүп жиберген болсо, алар кайра аны калыбына келтирет, апелляциялык сот карайт, андан кийин маңызынан, андан кийин жогорку сотко келе берет. Келбейт да. Келбейт. Эгерде бул жерде Келбейт да. бул Маселе суроого ошондо болуп өтүп атат. кетип 403 статьяда именно жогорку сот өзүнүн токтомунда ошого таянып Жок, турган алардыкы деген токтом чыгарып атат маңызынан да. караган жок да. Алар Маңызынан караган жок. Биз иштин азыр ал жөнүндө немени караган жокпуз. Биз иш деген апелляция тартибинде баардык иш каралып тургандан кийин кассация тартибине жетиш керек деген ал маселе жок. Сиз сөзүңүздө айтып кеттиңиз эле, мен ошон үчүн кайра баса белгилеп атам мунучу. Мен айтып атпаймынбы, бул жерде деген жанагы эле даттануу мөөнөтүн калыбына келтирүү маселеси болуп атат. Даттануу мөөнөтүн калыбына келтирүү. Ал маселе азыркы мына каралып аткан берене боюнча бул деген ошол апелляциялык тартипте каралат деген неме жазылган. Ошон үчүн сизге суроо пайда болуп атат. Эмне себептен, кандай деп эсептейсиз, бул маселе кассациялык тартипте каралбаш керек деп? Бул жерде келтирип атпайбы негиздерчи? Кайсы убакта алар тигил мөөнөттү калыбына келтирет. И ал жерде көрсөтүлгөн тиги даже конкретно көрсөтүлүптүр, кайсы убакта тиги восстановление болот депчи. И андан кийин ошол нормада тигил апелляциялык инстанцияда ошого баа берилип атпайбы? Андан кийин андан ары каралышы бул кодекс менен. Жок, мүмкүн эмес ал. Сиз аны баарыбыз түшүнүп атабыз. Ошон үчүн ушул жерде отурабыз. Ошон үчүн ушул жерде отурабыз. Ушул маселени карапчы. Эмне себептен ошол сиздин ошол оюңуздар боюнча жогорку соттун пикири боюнча эмне үчүн ушул маселе апелляциялык инстанция менен токтош керек деген? Ал буга чейин айтып кеткендей, бул жалпы концепцияга ылайык бул иштерди ыксыз создуктурууну жокко чыгаруу максатында. Мына карап турсаңыз, мына биринчи инстанцияда каралды, ушул эле маселени карасакчы, апелляцияда каралган эмес, мөөнөт өтүп кетти. Ошол даттануу мөөнөтүн калыбына келтирүүгө аракет кылып атышат. Апелляцияда каралган эмес. Жана айткан боюнча соттук коргонуу укугунун дагы бир элементи ошол жеткиликтүүсү, соттук коргонуу укугунун жеткиликтүүсү. Ошол жагынан караганда бул апелляциядан да каралган эмес да бул маселе. Азыр мөөнөт жөнүндө гана сөз болуп атат. Ошол мөөнөттүн ушул ченемге ылайык мындан ары каралбайт деген сөз да. Мындан ары каралбайт. Себеби апелляциялык тартипте каралбаган иш кассациялык тартипте өзүңүз айтып кеттиңиз, каралбайт. Апелляциялык тартипте да каралбай калды. Ушул себеп мененчи. Ошондуктан ар бир жаран, ар бир адам, ар бир тарап, алардын өкүлдөрү мыйзамда каралган өзүнүн укуктарын ак ниет толук өз учурунда колдонушу керек. Мал түшүнүктүү. Сиз кандай деп ойлойсуз? Бүгүнкү күнү биздин элибиздин, ошо укук маданияты, укук билими, укук жагынан билими, ошондой эле адвокаттар кандай ишин аткарып атышат, кандай ошол деңгээлде юридикалык жактан жардам берип атышат элибизге. Ошол деңгээл, ошол жетиштүү, ушул сиз айтып аткан баардыгына милдет катары коюп койгонго. Силер ар бириңер ошол ак ниет менен, акыл эсиңер менен ушул укуктар менен пайдаланып жүргүлө деген ошентип айтканга биздин толук немебиз барбы, жокпу? Ошол багытта иштер жүргүзүлүп жатат да. Ошон үчүн жок, мына мен сизге айтам, бүгүнкү күндөгү ошол деңгээлди эске алганда. Мен ага баа бере албайм, мен анализ жүргүзгөн эмесмин. Хорошо, түшүнүктүү. Сиз айтып кетпедиңизби да, жазык процессуалдык кодекстин концепциясы ушундай болгон. Ошон үчүн кассационный инстанцияны алып койгон. Жагдайларды айтып кеттиңиз, эмне үчүн алып койгон, ошол жагдайлар менен салыштырып негизги принцип бар да, сот системада дагы вообще орусча айтканда справедливое правосудие дейт да, кыргызча айтканда адилеттик сот принципине ушул сиз айткан жагдайларга мындай эмеби, тетеби, туура келеби ошого?
Бул жерден албетте мыйзамдар андай маселе жаралбаш үчүн мыйзамдар адилеттүү болуш керек. Анан бул жерден биз башка тараптардын дагы Жок, ошо укуктарын эске суроо, алсак. например, азыр дагы эме айтып кетейинчи, жана жагдайларды айтып кеттик. Анан кийин бирок айка чейин менин коллегаларым дагы айтып кетти. Эгер процессуалдык же материалдык бузуулар болуп кетти, бирок ушундай чек болуп калды. Эми чек дебейбиз, азыр ушундай норма келди. Кассационный инстанцияга кайрууга тараптардын эмеси жок, укугу жок, болбой калды. Бирок ошол эле убакта силер айтып атасыңар, ушундай концепция бар деп. Бирок бөлөкчө тарапта бөлөк принцип бар. Справедливое правосудие или кыргызча айтканда адилеттүү сотко жетиш керек. Ошого дал келеби бири-бирине? Бул жерден мен бул кодекстерди кайрадан 21-жылы кабыл алып атканда жогорку соттун өкүлдөрү катышкан. Ал жерде аябай көп талкуулар болду. Биздин да көп нормаларыбыз биз сунуштаган өткөн жок. Мисалы үчүн ошондой экен да бул мыйзамдарда баардык эле нормалар түрдүү пикирлер болушу мүмкүн, бирок мыйзам чыгаруучу кайсы бир тарабын кабыл алат экен. Биз ошону колдонуп жатабыз. И бул жанагы адилеттүүлүк боюнча, мисалы үчүн 97-жылкы, 99 мурунку кодекстерди, мындан 17-жылкы эмес, андан мурунку колдонулдагы да ал жерде мындай принцип менен каралган болчу да, эгерде бул жарандык процесстик кодекстерде деле ошол принцип иштейт да. Соттун актылары кайсы убакта жогорку сотко чейинби мындай баардык инстанцияларды өтө берет. Эгерде баягы бөгөт жаралып калса, мисалы үчүн прекратили да, мисалы үчүн андан ары уже бүттү, сот бүтүп атат. Ошондой болгон убакта ошондой укук берилип, мурунку кодексте дагы ошондой норма болуп, эгерде жанагы мөөнөттү калыбына келтирсе, ал обжаловать этпей эле кийин ал приговор менен чогуу эле каралчу да, соттун актысы менен, итоговый соттун актысы мененчи. Азыркыда болсо мөөнөттү калыбына келтирүүдөн баш тарткан убакта дагы, калыбына келтирген убакта дагы тиги апелляцияга берип кароо укугу берилип атпайбы? Бул жагынан кеңейтилип, бирок ошону менен эгерде апелляциялык сот жок деген бүтүнгө келсе, бүттү, ошону менен кассацияга барбайт деген ушундай мыйзам кабыл алынган. Бул жерде бир жагынан кеңейтилген, анткени мурда андай жок болчу. Мурда деген восстановление болсо андан ары карала берет да, бөгөт коюлган жок да, андан ары дагы өкүм чыгышы мүмкүн, өкүм өзгөрүшү мүмкүн, же болбосо соттолгон акталып кетиши мүмкүн, чынбы? Андан ары анан кийин кассацияга в общем порядке карала берет. Азыр болсо бир жагынан кеңейтип атат, тиги восстановление болсо дагы, калыбына келтирген убакта дагы, несмотря на то, что бөгөт жаралган жок, бирок ошондо деле апелляцияга берилип атат. Бир жагынан кеңейтип, бир жагынан ушундай чектөөлөр киргизилген экен да. Түшүнүктүү. Жок болсо отуруңуз.